Бул Ишкаван айылы менен Бекмамат Осмонов көчөсүн бириктирип турган көпүрө. Шаар четинде жайгашкан бул жолдо унаа тынымсыз каттап турат. Ишкаван айылынын тургундары үчүн бул кесилиш бир топ эле кооптуу. Негизги чоң жол менен айылга кире бериш жердеги кесилиште эч кандай аралык жок. Ошондой эле тийиштүү жол белгилери дагы коюлган эмес. Өмүрбек Бекназаров бул жерде кырсык күн алыс катталып тургандыгын айтып, Ишкаван айыл башчысынан нааразы болду. Бирөөлөр тазалап калбайчы, а мына жерде адамдын өмүрү күрөшүп атат, ака. Сиз ушуга окшогонду мына общий мына аял кишилер турат. Бизге айтың, биз топтолойлу, бара турган жерге барайлы. Өтө кооптуу поворот. Бул жерге давно светофор коюш керек. Кайсы жердеги кара суудагы, Телмандагы бир кире бериш, бак Өзбекстан жакка өтүп кеткен не деген айыл. Ошол жерлерге коюп атат. Ол жерге карана, бул жерге Баткен, Тажикстан полный кеткен жер. Мына жерден почти бир 3-4 күндүн ичинде ар күн авария болот. Кышы, жазы дебей, мына жерге машинага суусу менен жаш балдар түшүп калган мезгилдер болгон. Биз мына бильярдныйда, чайканада болгон балдар чыгып суу боюнча спасать этип жүргөн күндөрүбүз да болот да. Ар 3-4 күн сайын болот ондай кагылышчы, кырсык. Ишкаван айылынан шаар ичиндеги мектепке барган окуучулардын жол коопсуздугу негизги маселе. Алардын катарында Айнура Рахманованын дагы балдары бар. Айтымында күн сайын бул жерден өткөн балдарына жолдон сак болуусун эскертип турат. Анткени кесилишке жакын жайгашкан чоң жолдо унаалар катуу ылдамдыкта жүрөт. Айнура Рахманова бул кесилиште жок дегенде балдар үчүн белги болушу зарыл дейт. Ошондой эле эскилиги жеткен көпүрө качан урап түшөт деп тынсызданат. Учурда көпүрөнү пайдалануу мөөнөтү бүтүп, үстүнөн жана эки четинен жарака пайда болгон. Буга чейин көпүрөдөн сайга түшүп кеткен унаалар көп эле болгон. Мына пешком келе бер дейин десек, тротуар жок баскангач. Мына жерден кыштын күнү азында кыш келет, биздин кыжаат болгонубуз ушунчадан бери эметип келебиз. Эми элдин баардыгы сүйлөп коюп жүрө берет экен. Биз ушуну алып чыгайын дедик да. Мындай маршруткалар токтогондо балдарыбыз арыкка түшүп кетет экен. Тротуар жок басканга, маршруткалар болсо акырын түшүп атса айдап кетет экен. Түшөлең деле айдап кетти дейт да. Маршруткалар деле мына бурулуп атканда, мындай өзүбүз деле келатканда мына эли бурулушат да, мындай арыкка түшүп кетейин дейт. Анан жөнөкөй жеңил машиналар түшүп кеткен кантип маршрутка түшпөсүн? Адам толо болсо түшүп деле кетиши мүмкүн да. Жолдон кыйналып атышат. Маршруткадан бул жагынан түшсө, нар жагынан келип машина уруп кетет. Нар жагы көрүнбөйт. Анан өзүбүз балдарыбызга тайындайбыз. Маршруткадан түшкөндөн кийин туруп тургула. Бул жакта арканда келаткан машинаны көрбөй каласыңар деп күндө тайындап, балдарыбыз Аллага аманат деп мектепке барып келгиче Кудайдан тилеп турабыз ушу. Ишкаван айылынын башчысы Өсөр Абдазимов жашоочулардын айткандарын четке какпайт. Аталган кесилиште кырсыктын көп болгондугун, ошондой эле көпүрөнүн кооптуу абалга жеткендигин моюндады. Бул көйгөй боюнча айыл башчы Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө кайрылгандыгын да билдирди. Айыл өкмөтү дагы рахмат неме кылып туруп, акчаны бөлүп беришке неме кылды. Бирок мына 2019-га планга кирбей калгандыгы үчүн 2020 планга өттү да. Мына азыр колумда мен сметасы турат. Сметада общий көпүрөнүн немеси 1.112.000 болуп түзүлүп атат. Ол баягы чекесинде жазылыш, мына Ишкаван айылынын аталышы менен болуп. Эми онун ичинен 800.000 ушунун өзүнүн көпүрөнүн расширениясы. Көпүрө бир эле убакта кеңейет, жана мына чекесиндеги полосалар дагы чызылып туруп, мисалы үчүн 3 машина келгенде, катар өткөндө ортодо бир машина туруп калса, ошо айланып өтүп кеткенге нар жагынан да шарт түзүлөт. Ишкаван айылынын башчысы көпүрөнү оңдоо жана тийиштүү жол белгилерин коюу 2020 жылы ишке ашарын билдирди. Бирок бул 2020 жылдын кайсы айында башталары азырынча белгисиз бойдон калууда. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.